Белеков атындагы Алай өкмөтүбүздүн Сопкоргон айында окуп кеткен 1976 жылкы агаларыбыз баардык жактан өз кичи мекенин инфраструктурасын өнүктүрүүдө ар тараптан колдоп, пандемия маалында өз салымдан кошкон атуулдарыбыз ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Ушундай эле Алай айыл өкмөтүбүздө туулуп өскөн Бишкек жана Ош шаарларынын жашоочулары, Россияда жашаган жердештерибиз баардык жактан колдоп, айрыкча COVID-19 каршы күрөшүүдө өз салымдарын кошкон атуулдарыбыз ыраазычылык баракчалары менен сыйланат. Келсеге келсеңиз. Каракожон Сүйнеканан келесип келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу Сопкоргондун акалпакчан аксакалдары, ак элекчен апалар, акалар, үкелер, достор. Ушу бүгүн Сопуда жакшы мероприятие болуп атат. Ушуну биз Бұдан 2 жыл бұрын сүйлөшүп, ушундай Сопунун киребесине жакшы эбелай деди эле, мында жасаш өтө кыйын нерсе экен. 2 жылдан бери күндүз тутасы чыкпай, нарак жактан караштырып, бир жасап, бирөөсү жатпай калып, кайра жасап, ушинтип күнгө Кудай насип кылып, ушу асыл ортодо аксакалдар. Биз да алыстан жүрсөк, турган жерибиз туура калсын дегендей Ушенкан Сопу деп жаныбыз күйөт, жүрөгүбүз деп жүрөбүз. Дагы көп иштерди жасаганга аракет кылабыз, аксакалдар. Эми ушул жерде иштеп атканда мына аксакалдарга рахмат, апаларга рахмат. Ушул жерге тамактарын жасап келип, бизден кабар алып, Сопунун өлкөлөргө рахмат. Молодец, бул жерде биздикте болуп, чоң бардыгыбыз ынтымакта болсок, Сопуну көп İşte ötközsek болот. Дагы бизде бул менен токтоп калбастан, могу жерге işte убакыт тарып корканды светтер коюлуп, могу жака светтер коюп, артына коюп, ошо айылып анышкан менен сүйлөшүп, жакшы иштерди дагы кылабыз. Биздикте молодец. Сен дагы мына жашыкка жүргөн, иштей турган убак экен, ушу Сопунчулукка мына 5 жыл жакшы иштеп келсең, сен дагы жогоруда биз Сопун эли Алай өкмөттүн эли колдоп атат. Камгыламыз өнүгө сөрүк жашекесин ушу мына жашта депутаттар келиптир Сопуга. Молодец, мына жакта мына укам турат, ак жол. Айбек турат, ушу жаштар Сопуну көптөндүрөлүк билдик да. Мына аксакалдар бизди колдоп келсе, апалар колдоп келсе, дагы көп иштерди жүргүзөлөлү. Анан буну жана шайлоо пайлоого вообще тиешеси жок. Анча эми ойлоп атты ушу шайлоо кылды адамдар. Биз шайлоо пайлоо менен тиешеси жок эле. Ушу өзүбүздүн иштерибизди кылып беребиз. Ушу Сопун элин колдосо, көп иштерди бүтүүгө аракет кылабыз. Бизге керек болсо айтасыздар, колдо керисинче мен Бишкекте уюштуруп нарак бератты. Ол буяктын бүтүп беребиз да. Чоң рахмат, колчоолор болсун агызга. Чоң рахмат, биздин ушул келген 7-чакырылыштын депутаттары, ошондой эле жаңы шайланып келген Анарбек Абдырабинович да бир топ жакшы демилгелерди иштерди баштап атат. Кудай калса айыл өкмөт боюнча чоң туризмди өнүктүрүү боюнча марафон өткөзөбүз деп атат. Эртең мисалы Читалада мечиттин ачылышы, бүгүн бул жакта ачылыш күнүгө ушундай бир жакшы самалыктардын эле күбөсү болуп атабыз. Аны эмесе кийинки сөздү жалпы айылдык кеңештин депутаттарынын атынан Шарипова Жеңишгүл кеңешовна келип куттуктаса, Сүйнекке келсеңиз сиз дагы. Саламатсыздарбы, урматтуу Сопкоргон эли. Ушул биз дотацияда отурганыбызга карабай, биздин мындай алыс жактагы иштеген уулдарыбыз бар экен. Бизди ушундай дотацияда отурганыбызга карабай иштерди алып барышып, Сопкоргонду өркүндөтүп жатышат. Буларга чоң таазим айтамын. Анан кийин мынау
Биздин пандемия учурда дагы ушул эле балдарыбыз жардам берип, бизге аябай көмөкчү болушту. Элибиздин ден соолугуна чоң туртуу беришти. Аябай ыраазычылыгыбызды билдирип, депутаттардын атынан кичине сыйыбыз бар эле. Рахматыбызды айтып коелу. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушул жалпы баарынын башын бириктирип, ушу алыс жакынды жакын кылып, жалпы салым кошкон Каракожоев Сүйүнбек менен Сатынбай уулу Айбек ара сөз келсеңиздер. Assalamu alaikum akalar, ukalar, bizdin şair apalar, bizdin mınau Soporgondo жакшы иш-чаралар болуп атат. Мына биринчиден мен айтып кетерим, биздин досубуз Марлес ушул инициативаны көтөрүп, Соporgonго кандай нерсе кылайлы деп өз инициатива көтөрүп, ушу 2 жол бошду коюп берейин деп ниет кылды да. Бул былтыр кичине бүрлөрдүн айтылып кеткен сөздөрү болгон экен. Биз кылабыз деп ортодо кичинелер акча топтолуп кеткен экен. Алар болбогон үчүн мына биздин досубуз Марлес ушул инициативаны улам менен Абдурай улам менен 73-жылкы Тоокалаканын бала соту инициатива көтөрүп, мына бүгүн ошол ишке ашып отурат да. Анан не дерим, биздин айылга ушундай жакшы иштер болсо, биздин элибиздин жерибиз үчүн, биздин ушул жерге киндик каныбыз тамган, биздин балдар бүт бардыгы ушул нерселер үчүн жүрөгү менен Бишкектен даже Кашкайдан бери бүт бардыгы ушундай нерселерди кылып жатышат. Рахмат ушул балдарга. Биз биримдүү болойлу, тынч болойлу, биздин бишелерибизге ушундай ак калпакчан аксакалдарыбыз болсун, биздин ага кече энелерибиз болсун. Анан да бир нерселерди айтып кетиш керек. Мына жаш депутаттар болуп атат бизден, бүт Соporgoндон. Мени жаш депутаттар турушат да, ушул балдарга бизден үлгү болсун. Ушулар кийинки нерселерди бизден кийин алып кетип, үлгү катары сопуну өнүктүрсүн деген ниетте гана жасалып аткан иштер буларчы. Анан эле рахмат силерге ушунча келип келгениңиздерге, ушундай ачылышка. Биздин кичинекей арзууланган белегибиз бар эле ушу досубуз Марлеске. Аны берип койго уруксат этесиздер. Сагалар болсун. Элибизди чыгаашында Марлес агабыздай улуттары аман болсун. Бизге ийгилик ден соолук каалайбыз, бийлигибиз менен аман болуңуз. Ушундай кыргыздар Соporgon айылынын урматтуу Soporgon айылынын тургундары мына бүгүн ушул Soporgon айылында өтө каралып жакшы иш-чара болуп атат. Ушул биздин досубуздун инициативасы менен ушул жакшы Soporgon айылына жүрүү өрүшүнө өтөлү орнотуп атат. Ушул менен баарыңыздарды куттуктайм. Бул ушул Soporgon айылы үчүн иштин башталышы эле деп эсептейм. Кудай буйрса да алдыда көп иштер болот. Ушул досубуз бардыгыбыз менен биргеликте ошондой эле Soporgon айылынын эли илгертен эле ынтымакта биримдикте жашап келген. Дайым эле ушундай ынтымакта биримдикте жашай берет деп ишенем. Дагы андан башка сопуда көп жакшы алдыңкы жаштар көп, өсүп келаткан балдар бар. Ушулар ушул ишти дагы улантып кетет, дагы башка жакшы иштералар аткарылат деп ишенем. Ушул жерде турган аксакалдарыбызга, энелерибизге, аталарыбызга ден соолук, иштерибизге ийгилик, дайым эле ушундай жакшылыктарга күбө болуп жүрө бериңиздер. Адайым Алай айыл өкмөтүндө, Кыргызстаныбызда, Soporgoндо тынччылык болсун, иштерибизге ийгилик болсун. Рахмат. Маңкулов Искендер агайды жана Чотурба Марпат эжени калып элекке келсеңиздер. Шайыр апаладан. Кел. Арыбаңыздар, аркактуу биздин Белекбаев атындагы айыл өкмөтүнүн аксакалдары. Биз бүгүн аябай сүйүнүп турабыз. Себеби биздин балдарыбыз талаалап жүрсө дагы, биз айылын эстеп, биздин ушундай туулган жерибиз, мекенибиз бар эле деп, ушундай эстеликтерди коюп берип атат. Бул өтө чоң иш. Бул жолборсту коюш үчүн жолборстой сүрү бар, жолборстой жүрөгү бар, жалындуу гана балдар коюлат. Ошол балдар мына биздин балдарыбыз экен. Биз бүгүн аябай сыйлыктанып атабыз. Ушул балдардын ата-энесине аябай чоң рахмат. Ушундай жолборс жүрөктүү балдарды тууп чоңойтуп койгон.
Анан дагы мен ойлоп атам. Биздин Курманжанды атканы жол болсун, биздин балдар ушул жерге алып келип коюп берип койду деп. Ошол жолбоштор менен биздин Сопо Коргонго оомат келди, дөөлөт келди, ырыскы келди деп ойлонуп отурам. Бул өтө чоң ачылыш, өтө чоң жаңылык. Ушул биздин балдарыбыз каерде болсо аман болсун, эсен болушсун, ушул жолбоштой сүрү менен бардык нерсени багындырып жүрө берсин. Бала чакасы менен, тууган уругу менен, эли журту менен аман болсун. Биз ушул балдарыбыз менен ар дайым сыймыктанып жүрө берели туугандар. Ушундай балдарыбыздын саны көбөйсүн. Ушул балдарыбыз башкаларга өрнөк болсун. Анан бала чакаңар менен аман болгула, тынч болгула. Дагы калган иштер болсо жасай бергиле. Мына биздин аксакалдар, биздин силердин эли журт бардыгы силер менен дагы колдойбуз, көчтөйбүз. Биз ушундай болсок, Белекбаев атындагы айыл өкмөт бат эле дотациядан чыкса керек. Эми жакшылыктар болсун, тынчылык болсун. Бардыгыңыздарга ынтымакчылык, бактылуулук, анан тынчылык болсун. Бардыгыңыздарга рахмат. Мына балдарга да чоң рахмат. Бала чакалары менен аман болушсун. Каерде болсоңор эсен болгула. Assalomu alaykum, hurmatli to'polg'onda keldi. Naz baldarga arnavur jagmil o'qtirib qo'ying. Ko'p döndürüp ayıl aymagı, kızmattan taptın kaymagın, bağlanıp küçün kızmatta, halkışın kiydin kalpagın. Önörün olsa örgö çap, özgöçe işte elge cap, özgürböy ötkür tempinden, örnöğün ösüp eldi bak. Özüngö kalı tilerim, ömürde olsun denin sap. Bayiti veldin şöntögün, batırı oldun өлkөнün, tuğan el sağa jenet, sööttep tuğan çölkönün, azemdep turgan jeringdi, arıtkan emge görünögün. Kımbattın kıldın el üçün, tilegin elge teң üçün. Oğdurup aldın oğmattı, imanın işte teң üçün. At karıp talat buyruğun, arnadın sen üçün. Adamdıkты, ululukты dantağan, ayköl inilerim bar urmaktap partağan. Arazda daim esen жүрө ber, siler menen ar daim men maqtanam. Alamga ayday nurun tөгүп турган, Алатоо ата журттун чырагысың, кутманы болуп эми аман жүргөн, кут болсун барата жасаган курагыңар. Алайымда ак мөңгүлүү доолор бар. Коммунизм лелимпиге бизди ал, мен аларды жөн себептен айтпадым. Улан илим, марлет илим ошол доого барабар. Чоң рахмат Искендер агай. Ардактап турса кең мекен, ал манас болушу экен. Кадырлап турса кең мекен, хан манас болушу экен деп. Ушундай агаларыбыз бар да, бизде жашообуз жарык, жашообуз жакшы. Чоң рахмат. Бизде мына шайыр апаларыбыз дагы күнү эле телевизордон чыгып атат. Айыл өкмөттүн болгон иш чарасына, ысыгына да, суугуна келип, шаарлардан бери эле ушундай чоң кызмат кылып атат. Искендер агайга жана шайыр апаларга жалпы бир жакшы кол чабуулар болсунчу. Ушу элдин батасы болсун, Ана эки сөз калды. Аксакалдардан бизге кала тилеген үчүн Ташмаматов Нышан ака менен Эргеш Урскул ака келсеңиздер, бир кала тилеген Сопо Коргондун эли жалпы баарыңарга мына ушул балдардын жасаган эмгегине рахметин жасап ушуларды көрсөтүп аткан бул балдардан силерге жалпыңарга саламдап да коелук. Кымбаттуу эл, бул Ağlamga ketken yol ayıldan başlanat degenlerdi şular atkar batar. Mümeke bulardın bıltır kılgan işleri bizdin elimizdin den soğuluğuna, şerdeki yaşagan eldin, baldardın, karı çaldardın den soğuluklarına çok faydası tiydi de bardık %30 birim oturalım. Bularga çok rahmat. Bizde oturganda şu her bir namazımızda batağın oturalım baldarım. Sizlerin topkanılar özüңөргө buyursun. Денсаулыкта алгыла. Бала чакаңар менен, эли журтуңар менен бөт бардыңар тынч аман болгула. Дайым ушу өзүңөр кайда болсоңор дагы ушу туулган жериңерди унутпай ушул жерге көзүңөрдү салып жүргөнүңөргө биз ушундай сыймыктанабыз. Бая депутаттар биз мынаны жасап беребиз. Onu жасап беребиz. Анан бизди шайлап койгула деп келген депутаттардын канчаларын мынеке силер басып эле өтүп кеттиңер. Мынаны кылып беребиз, мынандай кылгыла деген жоксуңар. Силерди эч ким баштаган да жок. Өзүңөрдүн инициативаңар менен
өзүңөрдүн ушу патриоттук сезимиңер менен ушундай жасап атканыңарга элдин баардыгы ыраазы. Бул жасап аткан ишиңер кийинки өсүп келаткан келечектеги муундарга дагы ошолордун патриоттук сезиминин өсүшүнө, элдик адамгерчилик болуп, элди сыйлаганына, жерди сыйлаганына көмөкчү болот деп ишенебиз. Дагы бир жолу силерге чоң рахмат. Ден соолукта болгула. Тапканыңар дайым болачакыңар менен өзүңөргө буйрсун. Дайым ушу элдин кызматын кылып жүрө бергиле. Омин ömrüңөргө береке берсин, бакты дөөлөт берсин, ден соолук берсин. Омин Аллах. Рахим, урматтуу жамаат эл журт. Мына жерде өзүбүздүн балдар келип, ушундай ачылыштарды кылып атат. Бунун эми баары жогун айта берсек, аксакалдардан айтты, өкмөтүбүз айтты, баардыгы айтты. Мына ушу жолубузда жолборс жүргөн, мына жибек жолунда Кудай кааласа жакшылыктар болсун. Ушул балдардын өмүрү узун болсун. Жакшылыктардын үстүндө болсун. Bu yerde bir aytıp kete durgan söz var. Bugün jakşı söz deyip kaldı, aytıp kalmasam men uktay albay жүрөөрөм дагы. Мына Анарбек укам. Сага рахмат, кошомат эмес. Бул балдардын кылбаган иштери калган жок. Мачиттерге берип атат. Бул балдардан да башка биздин сопунун балдары. Мектептерди тосуп атат, детсадтарды тосуп атат, мачиттерди оңдоп атат, көпүрөктү салып атат. Аябай көп иштерди кылышты. Дары-дармектерди алып келишти. Жөн эле кетет, бечара балдар жакшыян бир батал алган жок. Рахмат сага, ушунча элди чогултуп, ушу балдардын эмгегин көргөзгөнүң үчүн. Мындан кийин талаадан 50 сом келеби, 50 миллион келеби? Ушу окшоп элди чогултуп, мынанча жылкы Россиядагы балдар мынанча пул берди. Кыргызстандан, Алматыдан мынанча пул келди деп айтып турсаңар, эл дагы кыйла, биздин балдарам Кудайга шүгүр бирдекелерди берет экен деп калабыз. Bütün ele dımdım büttü. Kana hiç kim özgörgönüz yok. Hiç neresi açılış bolgon yok bir dağı. Baldar somsoyup ketip atıştı. Em baldarım rahmat. Emgenlerdi elder bağlı atat. Özümüzde oturup dele söyleşip atağız. Şu baldar jakşı iş kıldı dep. Mına okşop açılış bolsa nары beretken göret eken, ıldı öde ketken göret eken. Dağı bir kemçildigimiz var. Jana Jibek Joroyeva degen bari jok ele жетip açılıp. Taktı öyle gazetlerge жазып. Bugün gelip çok degende rayonga şunu belgilep koysa bola öyle. Bolat ele, güdele bolat ele. Munday açılış, munday nerseler kamele bolat rayonda. Şolok kemçildiklerimizi de oylay жүрgüla. Jeteksiler. Ele 76 жылкы балдар, улдарım. Alacaklar meni önü ösküle. Tapkan taşkanlar özüngörge buyurup nasip kılsın. Eldik adam bola vergiler. Şu sopu korgunda yaşagan tuğan uruktarınlarga kolunlardan gelgen jakşылыкta aya bagıla. Бар болгула, бай болгула, бактылуу болгула. Анарбек сен ушул немеңен кайтпагын уулум. Жок дегенде 10 кишини чогултуп 200 сом келсе дагы айтып тур мына жерге. Молдого келеби, өкмөткө келеби, башкага келеби. Биз күнкүлдөп эле, капкылып эле унжуюп отуруп калабыз. Чында. Туруба туугандар. Хоп тура, омин, жакшылыктар болсун, жакшы болсун. Рахмат чоң. Урматтуу туугандар, баягы темирди кызуусунда сок дейт. Авам айтып калганда бир ошо отчет катары мына аксакалдар көбүңүздөр интернетке кирбейсиздер да. Биз болгон иш-чараларды азыр ошо сайт ачылган Белекбаев атына. Ошодон эми крупныйрагын бөлүп чыгарып отчет катары берип атабыз. Кудай буйрса, мына депутаттар, бюджет комитети ушул жерде турат, Жеңиш Күлөжө, төрагабыз турат. Ушулар декабрга жакын биз буларга отчет беребиз. Анан булар сиздерге элдик жыйын катары отчет берет. Мына бүгүн төрага колдоп, ушу бюджет комитети колдоп, акимибиз да келип баягыда бизге тапшырма катары берди, бирок биздин оюбузда деле бар эле. Бир гана Теректин садигинде санузел бар, калган садикте жок. Аскалы, эң атсталы айыл катары калыптыр. Мен эми мына депутаттар менен кошо бары изилдеп, не жок, не бар билип атабыз да. Азыр соп коргонго мына кече түнү менен 2 күн иштеп, төрага ушу бюджет комитети менен тез аранын ичинде мына 4 күндүк каникулда балдар жогунда иштеп калсын деп үстүнкү этажга, астыңкы этажга 6дан санузел коюлуп атат, Кудай кааласа. Жаш балдарга ошол жерден эшикке чыкпай, ысык ошол жерде туалет болот. Аны бирок чоң эле каражат болуп атат. Аны айыл өкмөтүбүздөн, бюджетибизден аким дагы колдоп, төрагалар мына бюджет комитети колдоп тез аранын ичинде чечип атабыз. Плюс айтып коеюн, өткөндө биз Бишкекке барганда Кундуз эжебиз Кокочорова
издеп жүрүп келип 20 миң сом берди. 20 миң сом берди, ушул жаш балдар эшикке чыкпасын деп. Өткөндө келип бүлөлүгө жардам берип атканда мен айттым, абже, бүлөлүгө жардам берип атасыздар, бирок биздин айыл өкмөттүн ушу 7 айылы болсо 7 айылдын бар жогунда көйгөй бар да. İşten қатары азыр биз билип атабыз. Кудай кааласа жазда мына Жергетал көлдүктүн садиктери, Аскалдын садиктерине дагы ушу жерде болгон каражаттарды бөлүп, калган каражаттарды сурап бөлөбүз. Анан ушундай агаларыбыз, эжелерибиз бар экен, колдоо көргөзүп атышат, дагы көп иштерди кылабыз Кудай буйрсачы сиздер менен. Анан отчет катары Кудай кааласа декабрларда беребиз. Атак ошо сайтта бизде жумуштар аткарылып аткан боюнча чоң эмгек жасайбыз. Акимибиз дагы азыр уже 4 көлгө бөлдү, мына Сармоголдо. Лелимпиктин астында көлгө бөлдү. Жаздан уже биз крупныйраак сурап атабыз. Бул жерге дагы бөлүп атат. Ошодон ушул жерге Кудай кааласа айыл өкмөттүн бюджетине түшүп, керек болсо ошо брусчаткаларынан бери көчөдө коляска сүдүрөп баса турган деңгээлге келебиз деп ойлойм. Себеби ар бир турист $50 деле таштап кеткенде 10 турист келсе деле чоң акча да бизгечи. Ошон үчүн Кудай кааласа сиздерге сөзсүз отчетторду берип турабыз. Декабрга чейин бир сыйра беребиз Кудай кааласа. Чоң рахмат агалар. Ушинтип ар дайым элибиздин жүгүн көтөрүп жүрө бериңиздер. Өздөрү айткандай саясат жок, эч нерсе жок. Өздөрү жүрөгүнөн ушу элим деп, жерим деп ушу сиздерге ачып берип атат. Эжебиз дагы бир чоң нерсе айтты. Действительно ошо курман-жандаткалардын арасында Исакбек Моуноевдер Сталинге барганда керек болсо Сталин ордунан козголчу экен. Көрсө 2 жолборсу кошо жүрчүкен. Жолборс качан жүрөт экен? Жолборс адам тахажжуд намаз окуп, ошондой деңгээлге чыкканда Алла Таала ошондой арасында колдоочу кылып коет экен да периштелерден. Ошондой эжем айтып өткөндөй бир курман-жандатканын Исакбек Моуноевдин жолборстору кайра кайтып келип атат. Акалар, чоң рахмат сиздерге. Ушундай агаларыбыздын, аталарыбыздын дуасын алып, ар дайым ушу жериңиздерди каерде болсо колдоп жүрө бериңиздер. Кудай кааласа сиздерге ушу батасы тиет деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сөз Алай айыл өкмөтүнүн башкы имам катиби Искендер Уулу Толкунбекке келди. Бисмилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт. Бардыгыбызга Алла Тааланын тынчтыгы саламы болсун. Алла Таала шүгүрлөрдү айталы. Ва амма би ни'мати раbbika фахаддис. Астагфиру билlah. Алла Таала айтат. Алла Тааланын силерге берген неаматтарын эскертип айтып жүргүлө дейт да. Мына башыбызда тынчтык бир жашоодо жашап атабыз. Кээ бир мамлекеттерде тынчтык жок. Тынчтык жок болсо бардык нерсе жок болот да. Ошондуктан заманыбыз тынчтык күндө дуур сүрүп атабыз. Ошого шүгүрлөрдү айталы. Жанап Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде айтат: "Маллам яшкурин нас лам яшкурилла." Кимде пендеге ыраазычылык билдирбесе, ал Алла Таалага да ыраазычылык билдирбейт дейт. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып, эң негизги демөөчү болгон ушул Марлес акабыз, Улан акабыз, жалпы ушул арканын турушуна салым кошкон 76-жылкы акаларыбыз, бардык ушул жерге кызмат кылган акаларыбызга ушул элдин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Алла Таала ыраазы болгон болсун, кабыл кылган болсун. Жана Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ман санна санатан хасанатан фалаху ажруха ва ажру ман амила биха ила яумил кыямат." Дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Кимде ким бир жакшы иш кылып койгон болсо, андан кийин ошол жакшылык ишти көрүп туруп аркасынан кимдер атаңдашып жакшылык иштерди кыла турган болсо, ошол биринчи баштаган адамдарга кыямат кайымга чейин ошонун сообу бериле берет экен. Ошондуктан биринчи эң чоң бир сопу үчүн айылдын өнүгүп өсүшүнө, өркүндөп гүлдөшүнө салым кошуп атасыздар. Bundan кийин сиздер жаштарга үлгү болуп, жаштардагы жакшылык ушул аркаларды, карагайларды, отургучтарды, мындан ары светтерди койгон сайын ошолордун сообу сиздерге дагы жетип турган болсун, ата бабаларыбызга дагы жетип турган болсун. Ошол учурдан пайдаланып, жалпы ушул сопу айылы үчүн өзүнүн салым кошуп аткан, талаа түздө жүргөн, Бишкекте, Россияда, Казакстанда жүргөн акаларыбызга, эжелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Көптөн көп ар дайым ушул артта калбастан өзүнүн салымдарын кошуп келип жүрүшөт. Мына доомат деген нерсе бар да.
ушуга чейин жана айтылып өтүлгөн Марлеске айткандай шайлоонун ниетинде ушундай кылыштыр деген сөздөрдү уктук, жана башка окшогон сөздөрдү угуп атабыз да. Мечитке миллиондогон акчалар түшөт экен, ошол акчаларга машина алды, ушундай деген сөздөрдү угабыз. Булар урматтуу ким ушу доомат сөздөрүн айткан болсо, кыяматта жооп берет. Доомат өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Ким ошол доомат кылган болсо, 30 камчы, 30 бала уруш керек болот шарият боюнча. Ошондуктан этаттап ойноп сүйлөсөң да ойлонуп сүйлө дейт. Ойноп сүйлөсөк да ойлонуп сүйлөйлү. Bundan кийин биз келгенден бери, мен ушу имам болуп келгенден бери 2-3 жыл болду. Ошол 3 жылдын ичинде көп иштер өттү. Мечитке даараткана салынды, хужура салынды, жайга навес салынды. Булардын баардыгын отчету болот. Уктай албай аткан адамдар сарсана болбой сабыр кылып туруңуздар. Баардыгы бүткөндө ушул сыяктуу кылып, ачылышын кылып, элге сөзсүз түрдө аш берип, чай берип, ачылышын кылабыз. Ошондуктан зоннул муъминина ла хайр дейт да. Момундарга, мусулмандарга жакшы күмөндө болгула дейт. Ушундай эл үчүн жакшы өзүнүн салымын кошуп, кызмат кылып берип аткан акаларыбызга дагы үйдө жатып алып ар нерсе сөздөрдү айтып аткандар да угуп атабыз. Ол шайлоо максатында, ол акышка, бул буга деген сөздөрдү угуп атабыз. Ошондуктан ушул сөздөрдү айтпастан аксакалдык калыс сөздөрдү айтып, ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Ошо жалпы элдин атынан ыраазычылык билдиребиз акалар, Алла ыраазы болсун. Алла таала ушул тапкандарыңыздарга береке берген болсун. Ушул өзүңүздөрдүн аркаңыздан чыгып аткан уул кыздарды дагы ушул өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөр сыяктуу ушундай эл үчүн коомчулукка пайдасы тие турган иштерди кыла турган чыгаан эр заматтардан болгон болсун. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля асхаби ажмаин. Çay uyusurgan, çayını içip suyun görüstür. Toşada kü gelgenler, münere gelbegenler toşadan kalma putunlar. Mıntık koyamın. Menen elge görөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. О мийинде биздин эң улуу аксакалдарыбыз сиздерге жакшы батагысын антарайлы. O men çok sürgenler, şu bizim uşunça soğuklu gelgen baldarın ömrü uzun olsun. Oşolardan kılgan işleri iyilikli olsun, ruh tuğanları menen olsun. Daima sağ oynayıp gülüp yürüversin. Örkün görüversin. Devletler yetmesin, düşmanlar yetmesin. Yer içinde saklansın, bundan keyin taptan taşkanlar aşıp daima yer içinde cayıp yürüversin onun. Allahu Akbar. Ömrü uzun olsun. Örküceye koysun, geleceğe kel olsun. Halaydı başkası olsun da ömürler çöl olsun. Halaydı başkası açacak. Ömürler uzun olsun. Var olsun, pay olsun. Oynap götürüyorsun. Çok rahmat Allah, çok rahmat.